Ат башы Айлынын тургуну Баатыр Бактыгүл Карымшакова бала тарбиялап иштегенге мүмкүн болгон эмес. Ал эми үйүндө отуруп эле киреше тапканга мүмкүнчүлүк алды. Ал үчүн короосунун чакан жерине ромашка гүлүн өстүрүүдө. Жакында гүлүн терип, килограммын 100 сомдон дары чөптөрдү иштетүүчү ишканага сатат. Быйыл эле катыштык. Бир сотук жерге 100 грамм урук алып себейингебиз. Анан бул жаңы быйыл ошо эме болгон, бул май убактында ромашка негизичи эфир майы чыгат. Азыр ошо эме түшүмүн алабыз деп турабыз. Бир 10 күн ичинде Кудай буйруса бере баштайт. Улам чыккан гүлдүн эле алып барып, эме кургатпай туруп эле нумкесинде чакка салып алып өткөзүп турабыз. Жаңы ачылган ишканада дарылыгы бар чөптөр кайра иштетилет. Бул бөлмөдөгү 4 кызматкер чөптөрдү бөлүштүрүп, ирээттеп иштетүүгө камдашат. Ал үчүн заманбап жабдыктар коюлган. Бул эфир майларын алуучу аппараттарды, бул куб деп аталат. Бул болсо холодильник деп аталат. Бул жерге биз жанакы фермерден алынган чөптөрдү салабыз. Азыркы кезде биз ак гүл, ромашка, мята, жалбыз, көкөмерен, тимьян, анан эрмен, полындан майды чыгарып жатабыз. Жаңы ачылган цехтин өндүрүш кубаттуулугу суткасына 3000 килограмм чөптү кайра иштетүүгө жетет. Бардык жумуш дары өндүрүүдө талап кылынган стандарт менен жасалат. Ал эми миңге чукул элиттиктерге короосунда эле дарылыгы бар пайдалуу өсүмдүктөрдү өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алар цехти керектүү чөптөр менен камсыз кылат. Үйүндө отуруп алып, ушу бала чакасынын маңдайында кирип чыгырып агыротунан киреше булагын таап жатышат. Ушул быйылкы жылга бир сотуктан биздин долбоорго 7 гектар. Ар бир жаран, ар бир аз камсыз үй бүлө бирден сотукка айдашты. 7 гектарга айдалды. Ушуну менен биз келечекке ушул майды экспорттосок деген тилекте турабыз. Өткөн жылдан тартып аталган ишкана келишимге ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жумуш менен камсыз кылуу долбоорун ишке ашыра баштаган. Ага Ат башы, Нарын райондорунан 800, Ак Дала районунан 200 үй бүлө тартылып, окутуулар өтүп, киреше булагы түзүлгөн. Алар өстүрүп берген дары чөптөр эфир майын алуу, анын калдыктарынан самын чыгаруу, жемиштерден как даярдоого болот. Бул үчүн $100,000 жабдыктары коюлган. Учурда көкөмерен, жалбыз жана ромашка гүлүнөн эфир майы алына баштады. Ал медицинада, косметологияга колдонууда өтө баалуу каражат болгондуктан Япониядан башка дагы кызыктар мамлекеттер бар. Андыктан алдыда дүйнөлүк рынокко чыгуу максаты турат. Бүт ушул баракы цехтин баарын куруп бердик. Оборудованияны тегин биз алып бердик. Биз учредителибиз баштап келатабыз 2006 жылдан бери. Анан ошону улантып, азыр ушул дагы Жапон мамлекети кошулуп бизге жардам бере баштады. Алардын жанагы жардамы жанагы фермерлерге үйлөнгө акча беришти да. Алар анан эми чогулуп өзлөрүнүн участоктарында жанагындай дары чөптөрдү айдап, анан бияка тапшырып турушат. Кыргызстан дары чөптөргө бай өлкө. Ал эми Ат башыдагы Дордой дары ишканасы бул багыттагы жалгыз өндүрүш. Мында жаңы ачылган линияда сезон убагында 35 адам жумушка тартылат. 29 чөптүн түрү иштетилип, 10 чөптүн жыйындысы чыгарылат. Алишер Аскарбеков, Норза Аблаев, Фалато 24, Нарын облусу.